Жалал Абад шаарында Аксакалдар сотунун өкүлдөрү окутулду. Жыйын каладагы Аксакалдар сотунун өкүлдөрүнө усулдук жардам көрсөтүү, ишмердүүлүгүн күчөтүү жана алардын укуктук мүмкүнчүлүктөрү боюнча маалыматтуулугун арттыруу болуп саналат. Ага шаардык соттун төрагасы Алтынбек Калмамат уулу, шаардык соттун судьясы Аида Аккусова, кала мэриясынын аппарат башчысы Эрнис Зиядинов, Аксакалдар сотунун мүчөлөрү жана аймактык башкармалыктардын башчылары катышты. Отурумда шаардык соттун өкүлдөрү тарабынан коомдогу ар түрдүү укук бузууларды алдын алууда жана ага каршы күрөшүүдө Аксакалдар сотунун орду ишмердүүлүк жүргүзүү эрежелери жөнүндө айтылды. Бул жаатта Кыргыз Республикасынын Конституциясында да Аксакалдар сотунун иштөө тартиби бекитилип, укуктук чечимдерди чыгаруу мүмкүнчүлүктөрү берилгени кошумчаланды. Ага ылайык жашоочулардын арыз даттануулары Аксакалдар сотунда түшүндүрүү жолу менен чечилип, натыйжада тараптар ашыкча материалдык чыгымга кептелбей, убакыт үнөмдөөгө жетишет. Андыктан бул боюнча алдыда калктын маалыматтуулугун арттыруу аракеттери күчөтүлмөкчү. Эске салсак, Жалал Абад шаарындагы ар бир аймактык башкармалыкта курамында 7ден мүчөсү болгон Аксакалдар соту иш алып барып келет. Усулдук жардам көрсөтүү мындан ары дагы кандайдыр бир суроолор болот, түшүнбөстүктөр болуп калышы мүмкүн. Же болбосо ушул чечимди кабыл алганда ушул формасы жөнүндө маселелер пайда болуп калышы мүмкүн. Ошол суроолор боюнча эгерде маселелер пайда болсо, мындан ары дагы ушундай усулдук жардам көрсөтүп, ушул мыйзамдын аткарылуусуна көмөк көрсөтүп, Аксакалдар соту жөнүндө институт өзүнүн деңгээлине жеткирүү деген максат. Негизинен биздин укук коргоо органдарынан жеке адамдардын өздөрүнө ошо биздин аймакта жашаган жашоочулардан келип түшкөн материалдарды карайбыз. Бул материалдарды кароодо чындыгы бүгүнкү усулдук жардамда баары шаардык соттун төрагасы менен судьясы бизге бир көп жакшы нерселерди айтып кетти. Биз ушу сотко жеткирбей, же болбосо орган адамдарына жеткирбей, көптөгөн иштерди Аксакалдар арасында, айында баягы биздин аймакта жашаган кадыр барктуу аксакалдардын немесине катышуусунда көп маселелерди чечилип барат.